Логарифмдердеги эң негизги биринчи формула деп койсок болот муну. Бул формула болсо төмөнкүдөй. Негизги формула бул лог а б болгондо негизи а жана бнын а негизи болгон логарифминде с-га барабар болсо, анда бул мынтип иштелет. Б барабар анын сынчы даражасы деп иштелет. Ошондо мындай өтүп калат. Мисалы, лог а б барабар с болсо, анда а бул жакка өтөт дагы сыны даражага көтөрө берет. Ошондо б деген бул анын сынчы даражасы дегенди түшүндүрүп калат. Буга чейинки сабакта деле ошондой болчу. Мисалы карагыла. Биринчи мисалды карап көрөлү. Лог 64 дейт. Биз муну эгерде барабар x деп ала турчу болсок, анда эмне болуп калат? Анын ордунда бизде 4 бар. Жана бнын ордунда 64 бар. Демек бул жерде мындай болот. 64 барабар 4 бул жака x'тин ордуна өтөт, x даражага чыгып кетет. Ошондо 64 4-түн x'инчи даражасы болуп калат дагы. 4-түн биринчи даражасы 4, экинчиси 16, үчүнчүсү 64. Ошондуктан x барабар 3 болуп калат. Демек бул жерде мунун жообу 3 экен. Мисалы, экинчини карайлы. 8 64 дейт. Мисалы, мунун жообун z дей турчу болсок, анда эмне болуп калды? 64 барабар 8-дин z-инчи даражасы. Z деген канча? 8-дин экинчи даражасы бул 64-тү. Ошондуктан бул жерде мунун жообу 2 деп койсок болот. Кийинкисинде 64 2-нин бир нерсенчи даражасы. Канчанчы даражасы ошондо? Мисалы, 5-нчиси 32 болуш керек. 3-ü 8, 4-ü 16, 5-ü 32, 6-сы 64 кен. Демек, мунун жообу 6 чыгат. Эми силер 4-нчү, 5-нчи, 6-нчы мисалды өз алдынча иштеп койгула, жөпчөнөкөй. Видеону паузага коюп иштедиңер деп ойлойм, анда мен жообун чыгарайын. Бул жерде болсо кандай болот? Ошондо мисалы бул 125 5-тин канчанчы даражасы деген болуп калат да. Бул жерде мындай болуп калат. 125 барабар 5-тин мисалы кейинчи даражасы десек, анда кей барабар 3 болуп калат. Мунун жообу 3. Кийинкиси 3-тün 1-и 3, 2-си 9, 3-ü 27, 4-ü 81. 2-нин 5-и 32. Кечиресиңер. Ушундай эле жөпчөнөкөй булар. Эми биз кийинки сабактарда логарифмалардын ондук негизи деген бар. Ошол негизи 10 болгондо өзгөчө бир формада жазылат. Тагыраак айтканда жөнөкөй формада жазылат. Ошону үйрөнөбүз. Андан кийин эйлердин саны деген бир кызык сан бар. Ошону үйрөнүп туруп, анан логарифмада керектүү болгон эң негизги бир 10го жакын формула бар. Бул ушул эле негизги формуладан бөлүп чыгарса болот, бирок аларды дагы өзүнчө формула кылып түздөп койгон. Биз аларды балким кээ бирлерин жатка билсек, маселелерди чыгарганы жардам берет. Кийинки видео сабактардан ошолорду үйрөнөбүз.